Батир отам деп кыл чайнашкан эрендер Кара Суудагы аламан улактан. Кыл чайнашкан Беккешке зоот аты, билегинде күчү барлар сорунга ээ болду. Албетте 50 килограммдык торпокту эңип, тоопту жарып жогорку менен эле колунан келе бербейт. Ишембе 25 январда Кара Суу районунун Савай айылында ири аламан улак өттү. Оюнга Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан жана Кыргызстандын чар тарабынан 1000ден ашуун улакчы келген. Эрендер таптаган атынын күчүн ушул жерде сынап байге алып жатышты. Алар 50 килограммдык торпок тартышты. Бир торпок оюндун орто ченинде жеткенде экиге бөлүнүп алып башкасына алмаштырышты. Мындай болоорун билип атайын экинчисин даярдап коюшкан. Бул оюнда байгеге Бишкек шаарынын бир бөлмөлүү батир, бир лимузин жана 4 Mercedes-Benz V124 үлгүсүндөгү автоунаалар коюлган. Мындан сырткары улакчылар 9 20 жана башка акчалай сыйлыктар алышты. Башкы сорун батирди белгилүү улакчы Байыш Ниязов менен Акжол Кылыч уулу алып экөө бөлүп алмай болушту. Ниязов анын алдында бир автоунаа, Кылыч уулу 2 таюткан болчу. Ал эми Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн 3 каптал айылынын тургуну Жоодар Жолчулуу лимузин автоунаасына ээ болду. Мындай ири аламан улакты Новосибирский областындагы Көк Бөрү федерациясынын негиздөөчүсү жеке ишкер Канибек Акаев өткөрдү. Ал 3 уюлсүнөткө отургузуп той берди. Кара Сууда 1000ден ашуун улакчы кыл чайнашты. Оюндун кызыктуу учурлары видеодо. 1000ден ашуун улакчы бир талаага топтолуп элдин бүйүрүн кызытты. Чоң байгелер коюлгандыктан кан кайнап, аргымактар көбүп, бүркүп кыл чайнашкан мелдеш болду. Оюндун аягында башкы байгелер коюлуп жаткан мына батир ойнотулат деп турганда Байыш Ниязов улакты жулуп чыгып, ортодогу марага таштаган. Андан соң Акжол Кылычбек уулу эңип алып, трибунанын алдындагы марага таштады. Мындан улам Ниязовго автоунаа, Кылычбек уулуна батир берилмей болгон. Бирок буга Ниязов наразы болуп чыкты. Себеби ал машина эмес батир ойнотулуп баштаганда салым жасаганын жөө келтирген. Демек кийинки салым эсепке алынбашы керек болчу деп ортого талаш жаралды. Акыркы той эси жана калыстар кеңеши баш байгени экөөнө бөлүп берүүнү чечти. Байгени тең бөлүшмөй болгон Акжол Кылычбек уулу 26 жашта, Кара Суу районунун Кызыл Суу айылынын колуну. Ал батирге чейин байгеге 2 таялган болчу. Байыш Ниязов Өзгөн районунун Дөңбулак айылында туулган, Достук Көк Бөрү командасынын капитаны болуп жүргөн. Ал ошол эле оюндан бир автоунаада утуп алды. Ал эми Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн 3 каптал айылынын тургуну Жоодар Жолчулуу лимузин автоунаасына ээ болду. Мындай ири аламан улакты Новосибирский областындагы Көк Бөрү федерациясынын негиздөөчүсү жеке ишкер Канибек Акаев өткөрдү. Ал 3 уулун сүнөткө отургузуп той берди. Кара Сууда 1000ден ашуун улакчы кыл чайнашты. Оюндун кызыктуу учурлары видеодо. 1000ден ашуун улакчы бир талаага топтолуп элдин бүйүрүн кызытты. Чоң байгелер коюлгандыктан кан кайнап, аргымактар көбүп, бүркүп кыл чайнашкан мелдеш болду. Оюндун аягында башкы байгелер коюлуп жаткан. Мына батир ойнотулат деп турганда Байыш Ниязов улакты жулуп чыгып, ортодогу марага таштаган. Андан соң Акжол Кылычбек уулу эңип алып, трибунанын алдындагы марага таштады. Мындан улам Ниязовго автоунаа, Кылычбек уулуна батир берилмей болгон. Бирок буга Ниязов наразы болуп чыкты. Себеби ал машина эмес батир ойнотулуп баштаганда салым жасаганын жөө келтирген. Демек кийинки салым эсепке алынбашы керек болчу деп ортого талаш жаралды. Акыркы той эси жана калыстар кеңеши баш байгени экөөнө бөлүп берүүнү чечти.